2024 жылдын биринчи жарым жылдыгында 107 онлайн сот отуруму өткөрүлдү. Бул туурасында Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун төрагасы Талайбек Абыкеев, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын, Жогорку кеңештин, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү жана юстиция министрликтеринин жетекчилери, ошондой эле Япониянын юстиция министрлигинин эл аралык уюмдардын өкүлдөрү аталган райондук сотко барган учурда билдирди. Талайбек Абыкеев сот отурумунун залдарына чакан экскурсия жасап, 6 залдын 4 залы видеоконференц байланыш системасы, 5 сот отурум залы аудио-видео жаздыруу системасы менен жабдылгандыгын көрсөттү. 2024 жылдын март айынан тартып Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту анча оор эмес кылмыштар боюнча айыпталып, номер 21 мекемеде кармалып турган адамдарга карата сот отурумдарын онлайн режимде өткөрүүнү практикага киргизүү боюнча пилоттук долбоорго катышып келет. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 290-беренесине ылайык онлайн режиминде сурактарды, анын ичинде жабырлануучуларды, күбөлөрдү жана башкаларды жүргүзүү боюнча активдүү кызматташуу жүрүп жатат. Жалпысынан 2024 жылдын биринчи жарым жылдыгында 107 онлайн сот отуруму өткөрүлдү, деди Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун төрагасы. Ошондой эле Талайбек Абыкеев иш чаранын катышуучуларынын көңүлүн техникалык жабдууга байланыштуу болгон кыйынчылыктарга бурду жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун койгон маанилүү милдети жарандардын сот адилеттигине өз убагында жетүүсүн жана соттордун ачыктыгын камсыз кылуу максатында сот органдарында санариптештирүүнү өнүктүрүү экенин баса белгиледи. Ал эми Кыргыз Республикасынын юстиция министри Аяз Байетов катышуучуларга Кыргыз Республикасынын Жогорку соту тарабынан сотто онлайн отурумдарды киргизүү демилгеси колдоого алынгандыгын айтты. Үстүдө жылдын март айынан тартып Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 290-беренесинде соттук териштирүүгө аралыктан катышууга каралган ченем күчүнө киргендигин белгилейбиз.